үгіттің ақырқы күні болса, бүрсі күні үгіттің ақырқы күні. Çoğun şayloo болады, мына ошол çoğun шайлоого бұлар талапкер болып ат салышып атат, тайлар, байлар менен аралашып. Бирок биз ушул кезге чейин 30 жыл жанагы сотка соргон бала менен, чоңойгон бала менен, соска менен чоңойгон баланын айырмасы болот да. Кыш көргөн бала менен деле кыш көргөн баланын айырмасы болот. Мен балалык чагым, жаштыгым таласта өткөнү менен өмүрүмдүн көпчүлүк бөлүгү борбордут. Мына баардыгы кышты көргөнсүңөр, 5 жылдан бери жаңы кышты көрүп атасыңар. Ошол кышты алып келген мурдагы мэрлер, акимдер, шаардык жетекчилердин баардыгы кайта келатат. Бишкекте тоногондордун баардыгы кайта Бишкекте оңой эмне келатат да. Мен ошого жүрөгүм болот. Анан ушунун баардыгын эл билип турат. Бирок болбой эле булардын кулагына лапшаны илип турат да. Нан бөлөбүз дегендерди шайлашыбыз керекпи же кам көрөбүз дегендерди шайлаш керекпи? Бишкектиктер ойгонуш керек да, ойлонуш керек да. Мына Бишкекти тоноп бүттү. Үч болуп калды кыш көрбөй. Шамалдын жолун баарын тосуп кабат-кабат үйлөр салынды. Бир кезде Бишкек биз биринчибиз, СССРде эмес, Европа мамлекеттерин кошкондо эң кыргыз дүйнөдөгү таза шаарлардын бири болчу, абасы. Азыр эң кийин шаар бул Бишкек. Мына ушунап келген адамдар анан кайрадан ура менен келатат да, жанагы картошканы каптаган колорад куртундай болуп каптап келатат да. Мен билбейт экенмин Бишкекте канча мэр болду, бирок бир гана нерсени билем, жарымысына кылмыш козголуп соттолуп кеткен. Мына бири Орусияда жүрөт, бири Беларусияда жүрөт да, Урицкий болду. Экөө абакта, экөөсү суракта, дагы экөөсү акталып чыккан. Анан ошолордун баардыгы азыр кайта-кайта ар бир партиянын жанагы койдун терисин жамаган каршыкырларды кайта келип атпайбы? Азыр канча вице-мэр келип атат, канча аким, мэрлердин баардыгы кайта келип атат. Мурдагы шаардык кеңеш депутаттар кайта келип атат. Биз тонойбуз деп. Бишкектиктер, бир аз намыстыкка келишибиз керек го. Шайлай турган эмес, жайлай турган кез келди го. Өмүр бою шайлап келдиңер го, эмне таптыңар? Жанаң алданып келдиңер. Мына азыр дагы алдап атат. Асмандагы айды гана алып бересиз деп атат, же калган баарын салып бересиз деп атат. Метро салып бересиз деп атат. Ой, тооба дейсиңер. Бишкекте тройкана менен заправка, дарыкана, башка эмне салдыңдар? Эчтеке салынган жок да. Анан мен өз укугумдан пайдаланып, Жогорку Кеңештин депутаттарына мындай өгүт иштерин жүргүзгөнгө мырза болушат берет. Мен өз ыктыярым менен ушул Социал-демократтар партиясын колдоп чыктым, коргоп чыктым. Туугандар, биз жанан көпөстөрдү шайладык турабы? Муга окшогон көчөктөрдү качан шайлайбыз? Биз жанан байларды шайладык, тайларды качан шайлайбыз? Жегендерди шайладык, дегендерди качан шайлайбыз? Карт баштарды шайладык, жаш баштарды качан шайлайбыз? Мына карап көргүлөр. Бардыгы тарыхы таза, таржымал таза. Кармай турган калбыры жок. Ушулар айтып атат, биз оңойбуз деп келатат. Тигилер тонойбуз деп келатат. Анан эл шеерде ойлонуп турат да. Кече октябрда алданбадыкпы? 2000 сомго сатылдык го бириндиктин басына. Сойкудан да арзан кетти го добуштун баардыгы. Анан азыр мына ушул Бишкекти коргоп кала турган болсок, Бишкекти кайта мурукка калыбалап келе турган болсок, анда жаңыланышыбыз керек да. Качанга чейин мына азыр келаткан партиялар мен аттарын атап эле коеюн. Кече инкылап кылган партиялар бүгүн ынтымак кылабыз деп келатат. Кече эңшер кеткендер эмгек кылабыз деп келатат. Анан ушуларды шешиш керекпи? Мына Ататүрк паркын билесиздерби? Жалаң ушул чиновниктер парковый зонада коет, ал мыйзамда өзгөчө макамы бар. Ошол жерди басып алып туруп, мыйзамдаштырып алды. Тээ жакта Т2 деген бар, могу жакта Төкөлдөш бар. 68-жылдан бери тамын айлык документ ала албай жүрөт. Пропискасы жок. Бул айырмасы жок да, эчтекеси жок. Же мектепке бара албаса балдар, же больница бара албаса. Ошону чечпейт. Өздөрүнө келгенде өгүздөй карагычы бар да, бардыгын мыйзамдаштырып алган.
ушулардын баарын кимдер жасаган? Ошолор жасаган да мына келаткандар. Мына жогорку кеңештин эле күнбатыш тарабында 4 жыл турган болчу курулбай. Мэр болуп келди, биз аны бүтүрүп койду документтер менен. Анан кебимди кестире чабайын. Урматтуу калайык калк. Бул жолу кутула турган кез келди. Кутура турган кез келди. Шайлай турган эмес, жайлай турган кез келди. Кече Садырды шайладыңарбы, эми Кадырды шайлагыла. Калганын жайлагыла. Бишкектен алыс кылтып айдагыла. Келбей тургандай кылып. Мына ушул балдар үгүт менен жүргөндө силердин добушуңарды карызга сурап келишти. İşte беребиз баштарын ийип келишти. Мүмкүнчүлүк бербейикпи? Ушу добушуңарды эчтеке түпкүс добушты бергенде турабыз да. Не берет экен депчи. Анан таза шайлоо деп коет эми таза шайлоо. Кыргызстанда билбейм кайсы муун көрөрүн. Адашып мага келатат акча таркатып таң көрү. Жетишпей калмадым тартканга. Тартып алат элем. Өткөндө айтты билет тиги, арча эшикти мына шебенке төгүп, добуш сатып алатыр деп. Талапкерден чыгарып салды, көрдүңүздөрбү? Шебенкеге топуракка добуш сатып атпайбы? Акчаны койчу. Бийлик толугу менен деградация болгонун кечеги шайлоодон көргөнбүз октябрдагы. Коомдун дагы деградация болгонун ошондо көрдүк. Эми оңолушубуз керек да, тонолушубуз керек да. Урматтуу бишкектиктер, Жогорку Кеңештин депутаты катары, Социал-демократтар партиясынын атасы болгон Кыргызстан Социал-демократтар партиясынын мүчөсү катары мен кент башы менен кепилдик берип сиздерден добушуңуздарды ушулар менен бирге карызга сурайм. Ушуларга добуш бергилечи. Ушуларга мүмкүнчүлүк бергилечи. Болгону бир күн калды. Үгүт бүттү, эми үмүт кандай бүтөт? Мен ишенем, бул партия өтөт. Силердин жардамыңар менен. Бар болуңуздар, эч ороңуздар, ийгилик кылбайт.